Салам достор, сиздер менен кайрадан эле мен Анара Жеңишбековна. Бүгүн мен сиздерге адамды кайдан табам деген темада маалымат берип кетмекчимин. Анда эмесе эң эле биринчи биз бул тааныштар тизмесин түзүп алуубуз керек. Тааныштар тизмеси деген эмне? Мисалга, эгерде сиз той кыла турган болсоңуз, мисалга үйүңүзгө же болбосо балдарыңызга той берип атсаңыз же кыз берип атсаңыз, уул үйлөп атсаңыз, анда сөзсүз түрдө тааныштар тизмесин түзөсүз. Мисалга кантип? Албетте бул кошуналарыңызды жазасыз сөзсүз түрдө. Андан кийин классташтарыңызды, группалаштарыңызды, курсташтарыңызды жазасыз. Апа тууган, ата тууган деп жазасыз. Жана коңшу айылдан дегендерди жазасыз. Мына ушул эле тааныштарыңызды тойго тизме жазгандай эле тааныштарыңыздын тизмесин жазып чыгасыз. Эң биринчи тааныштар тизмесинде бул сиздин үй бүлөңүз болуш керек. Үй бүлөңүздүн баарысын жазып чыгасыз. Андан экинчиси болсо бул классташтарыңызды баарысын жазып чыгасыз. Мисалга 1-класстан 11-класска чейин окуган болсоңуз, анда сизде 5-класска кирип 7-класстан классыңыздардан чыгып кеткен кызды дагы, досуңузду дагы тааныштар тизмесине жазып кое бересиз. Жана группалаштарыңызды жазасыз, курсташтарыңызды жазасыз. Жана албетте жашаган жериңиздеги баардык тааныган тааныштарыңызды жазып чыгасыз. Коңшу айылдан жазып чыгасыз, коңшу шаардан тааныгандарыңыз болсо жазып чыгасыз. Жана албетте сиздин сөзсүз түрдө магазинге барганда же базарга чыкканда же дагы бир тойго же бирдемкеге барганда таанышып калган эжелериңизди, досторуңузду жазып коесуз. Жана тойго албетте ата журт, тага журт деп жазабыз. Мына ошол учурда мына ошондой эле сиз дагы тага журтуңуздагы тааныштарыңызды дагы, ата журтуңуздагы тааныштарыңызды дагы баардык туугандарыңызды жазып чыгасыз. Мына ошону катарыга жазып чыгасыз. Жазып чыкканыңыздан кийин эмне кыласыз? Алардын ар бирине эгерде телефон номерлери болсо, анда телефон номерлерин жазып коесуз. Жазып коесо, ошо телефон номерлери бар адамдарга WhatsApp'тан же болбосо сообщениядан эле кандайсың, жакшыбысың деп туруп, ал-акыбалын сурап туруп эле мен мына ушундай компанияда иштеп атат элем, мындай сонун продукциялар бар экен, мына ошолорду сатып алып колдонуп отуруп эле кирешеге чыксаң болот экен деп туруп сунуштап көрөсүз. Эгерде жок деген болсо, анда минус белгисин басып өтүп кете бересиз. Эгерде макул деген болсо, анда плюсту басып коесуз дагы кийинкисине өтө бересиз. Эгерде телефон номери жок болсо, андан кийинкисине өтө бересиз. Кийин ошол таанышыңыздын телефон номерин таап калган болсоңуз, анда сразу жазып коесуз дагы, сразу аны менен байланышка чыгасыз. Эгерде кээ бир тааныштарыңыз ойлонуп көрөйүн дей турган болсо, анда суроо белгисин коюп коесуз. Жана бир жума, 2 жумадан кийин мына ошол суроо белгиси коюп койгон таанышыңызга кайрадан байланышка чыгасыз. Мына ушуну менин видеом аяктады. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.